Кыргызстандын 2016 жылкы бюджети кабыл алына элек, бирок ал эч жактан эле түзүлүп, Кыргыз өкмөтүнүн жана министрлер кабинети тарабынан бекитилген. Ал эми финансы министрлиги жогорку кеңештин депутаттарына алдыда шайлоодон кийин гана сунмакчы. Келерки 2016 жылдын каржы тарабы кандай болот жана мамлекеттик казынаны толтурууда башкы үмүттөр кимдерге жүктөлөт? Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргызстандын экономикасы өсүп баратат. Бул тууралуу өлкөбүздүн чыгаша жана киреше тууралуу берилген маалыматтар тастыктайт. Бүгүнкү күнү мамлекетибизде жаңы экономикалык жаңылыктарга биринин арты бири кошулууда. Алар Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуусу жана Борбору Кыргызстан болуучу жаңы жибек жолунун жаралышы. Бирок бардык эле экономикалык пайдаларды ишке ашыруудан мурун тыкыр эсептелип жана жакшылап тартылышы зарыл. Если посмотреть, эгерде биз республикалык бюджеттин динамикасын карап көрсөк, киреше менен чыгашалары жылдан жылга өсүп бараткандыгы байкалат. Мисалы 2012 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 90 миллиард сомду түзсө, быйылкы жылы 111 миллиард сом болуусун күтүп жатабыз. Ал эми келерки жылы 119 миллиард сом болору белгиленип жатат. Кыргыз Республикасынын бюджетинин долбоорунда 2016 жылга республикалык бюджеттин кирешелери 119,8 миллиард сом, ал эми чыгашалары 147,2 миллиард сом деп белгиленген. Ошентип келерки жылдын бюджети таңкыстык менен пландалып, чыгашалары кирешелерге караганда 27 миллиард сомго ашып кетүүдө. Кыргызстандын бюджетинин 78% салык төлөмдөрүнө жараша төптөлөт. Аларга сатыктардан түшкөн салыктар, кошумча нарк салыгы, кумтөрдүн дүң кирешесинен түшкөн салык жана расмий которуулар менен салыксыз төлөмдөр кирет. Kumtor Кумтөр Борбор Азиянын асыл ташы, бермети жана Кыргыз экономикасынын локомотиви болуп эсептелет. Өзүңөр билгендей, компания улуттук экономиканын өнүгүшүнө чоң салым кошууда. Экинчи кварталда эле соцфондко салыктар жана которуулардын жалпы суммасы 2 миллиард сомду түздү. Ал эми биринчи кварталда компания 4,8 миллиард сом которгон. Быйылкы жылдагы компаниянын бюджетине ылайык Кумтөрдүн капиталдык чыгымдары 77 миллион АКШ долларында катарында пландалган. Өлкөбүздөгү эң башкы бюджетти түптөөчү ишкана өздөрүнүн кирешелерин жана Кыргызстандын мамлекеттик бюджетине которууларын жылына кылдаттык менен эсептеп турушат. Компания көп иштеп, өлкөбүзгө ири киреше берүүдө. Ошондуктан Кумтөр Голд фирмасы бюджетти пландоочу мамлекеттин башкы финансылык мекемесинде дүң продукциясы эске алынган жападан жалгыз ишкана катарында киргизилген. доля Кумтөрдүн ички дүң продукцияга кошкон үлүшү 1,3% болууда. Ал эми салык төлөмдөрүнүн көлөмү 6,9% болуп, өткөн 8 ай ичинде Кумтөр республикалык бюджетке 4 миллиард 300 миллион сомду түздү. Ал эми келерки жылдагы бюджеттин долбоору тууралуу айтсак, долбоорго 5,3 миллиард сом белгиленген. Кумтөр биздин өлкөбүздүн киреше бөлүгүнүн дээрлик 10 бөлүгүн камсыз кылат. Кыргызстанда эң ири ишкана. Кумтөрдүн республикалык бюджетке жылына которгон каражаттарын салыштырып көрсөк, Кыргызстандагы карыларыбыздын пенсиясын 1,5 жылга төлөөгө жетет. Же мисалы, 70 орто мектепти курууга болот. Бирок учурдагы дүйнөдөгү экономикалык абал мындай ийгиликтүү компаниялардагы колдоого муктаж экендигин айтып турат. есть проблема у них в том, Аларда дагы алтындын баасы түшүп, маселе жаралууда. Ошондуктан кээ бир капиталдык төлөмдөрдү кыскартып жатышат. Бирок жылдын башында белгиленген 480 миң унцияды берүүгө убада кылышты. Келерки жылдан баштап быйылкы жылга салыштырмалуу жогорулоо болушу күтүлүүдө. Анткени аларга жакын Сарытөр кенжери бар. Үстүбүздөгү жылы аны техника экономикалык жактан иштеп чыга албай калышты. Муну мамлекеттик геология агенттиги бекитип бериши керек. Алар аны октябрга чейин аяктап, ага ылайык кийинки жылы алтын казууну көздөп турушат. Ал кенжеринде 2 жылга жетчү жакшы эле объем бар. Бул Сарытөр кошумча кен тилкеси болмокчу. Адистер Кумтөр кенжерин Кыргызстанда иштеп жаткан жападан жалгыз инвестициялык ийгиликтүү долбоор экенин белгилеп жатышат. Анын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында мамлекеттик бюджетке ондогон сандагы ири төлөмдөр которулуп жатат. Ким билет, эгерде жогорку кеңештин жаңы курамы компанияны сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө колдоп, бизнести тынч коюшса, анда мамлекетибиздин бюджети ашымдуу артык болмокчу.